Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге барыңыздар билген Кайрагачтан сатыла турган жердин аянты 8 соток болгон ушул үй жөнүндө информация бермекчимин. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Суу бар, свет бар. Баасын башында айтайын 1 миллион 600 миң сомго бааланды и бир аз кеми бар. Барыңыздарга ийгилик каалайм, аракетти кылып алып коюңуздар. Өтө сонун баа достор. Мен турган жер туугандар бул Ош Өзгөн трассасында жайгашкан Кайрагач айылында, мектептин жанында турам. 30 адырдын центрине келесиздер. Анан куршап тарапка бир аз эле жүрсөңүздөр, бул Кайрагач айылы болуп эсептелинет. Жунда деген заправкага ориентирди аласыздар. Дальше кетсеңиздер Куршап Өзгөн. Заправкадан эле оңго бурулсаңыздар, бул Кайрагач айылы достор. Мына жерде мектеп дагы бар. Мектеп, садик, ФАП уже кадимки иштеп калыптыр. Ушул тарапка кирип барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Мына мен көрсөткөн көчө менен түз чыгып келе бересиздер. Мындай негизги көчөнүн эле мына оң тарабында ушул үй сатка чыгып аткан учуру. Жери 8 соток. 8 соток болгондо туугандар, мына граница ушул жерден башталат дагы. Бул жака 20 метр болот. Ичкериге 40 метр болот, билесиздер, а? Мына ал жакта үйү дагы бар. Калсаңыздар бузасыздар, зыңкыйт үй салып аласыздар. Калсаңыздар оңдоп, түздөп, кыла турган жерлерин кылып, ремонтту бүтүрүп, кирип жашай берсеңиздер деле болот. Ал жагы өзүңүздөрдөн. Эми бул жерде жерди баалаңыздар. Үй эски экен го депчи антпеңиздер. Бул жерде жер бааланат достор. Жер кымбат азыр. Жер издегендер ошончо. Жердин баасы күндөн күнгө көтөрүлүп атат. Свет бар достор, көчөлөрү шагыл, анан суу дагы бар. Крандар орнотулган, суу чыгат, суу бар, ошону жакшылап айтып койчу деп атат. Билбегендер суу жок бул жерде деп жаза беришет экен да. Мына үйлөр толтура. Эми суу свет болгон үчүн ушундай үйлөр күндөн күнгө көбөйүп аткан кези. Ал жакта үйү бар, 4-5 комнатадан турат. Так. Эми не дейли эми туугандар? Не дейли? Эмне маалымат берели дагы, айтыңыздарчы. Менимче болду окшойт, баардыгын айттым, түшүндүрдүм. Баасы анан ээсинин номери экранда жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик каалайм, аракетти кылыңыздар. Сонун экен, а? Мектеп, садикти көргөздүм. Ошол жерде мектеп, садик, ФАП үчөө бир жерде болот экен да. Уже бүтүп калыптыр. Жакшы, Кудай кааласа, баары секин-секин өнүгүп атат. Үйлөр толтура, беш кошкон эл. Дагы эмне маалымат берейин? Болду окшойт менимче. Баасы 1 миллион 600 кеми бар. Ээсинин номери экранда жазылуу. Достор, мына байкаңыздар, мына көчөнүн эле мына оң жагында ушул үй сатка чыгып атат. Мына караңыздар. Аварийный состояниедагы үй экен. Ошол себептен арзан коюп атам дейт. Себеп дегенде алган адам бул үйдү бузат экен дагы, кайра башынан Кудай буйрса үй салат экен. Ошол эле причинасычы. Андыктан аракетти кылыңыздар. Жердин баасынан дагы арзан коюп атат. Байкадыңыздарбы? Ошо болгондой көргөзүп атат. Себеп дегенде келген адам дагы кийин убара болуп калат да, сөзүнүн ачыгычы. Ошол. Баасы 1 миллион 600 кеми бар. А так бул жерде пустой жерлердин баасы 1 миллион 600 эмес. Ол ошо кымбат бул жак.